Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу угармандар. 2023-жылдын эсебинен бүгүн Санарип инсан подкастынын алгачкы чыгарылышы. Барыңыздарды ушул жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүн берүүнү мен адаттагыдай эле Сапаргүл Абдинабиева жана кесиптешим Ажыбек Нурланов алып барат. Урматтуу угармандар, бүгүн бизде абдан кызыктуу коногубузду тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. 23-жылы биз бүгүн Санарип туризм тармагында сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Назира Миникеева. Онлайн саттоо каналдарды үчүн көз карандысыз окутуу тренер, эксперт, мейманкана бизнесинде 18 жыл, консалтингде 7 жыл, анан миңдеген, анан жүздөгөн адамдарды, мейманканаларды ошол Санариптешкен туризм платформага кошкон адам деп айтсак болот. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Анан биринчи эле суроо, бул тармакка кантип келип калдыңыз? Ооба, 18 жыл мурун баардыгы салттык туризм менен алектенип жатканда, сиз кантип санариптик туризмге келдиңиз? Бул өтө кызыктуу окуя деп ойлойм. Мен ал кезде университетте старший специалист жана бухучеттун мугалими болуп иштеп жүргөм. Негизи өзүм бухучетту бүткөм, бухучет аудит. Анан ушу жай келгенде менин ушу жездем, эжем көлдө иштеп жаңы бир пансионат ачылып атат деди да. Жаңы долбоор, бир башкача. Ал кезде ушу 2004-жылы Центр отдыха Радуга деген ачылып аткан. Бул биринчи Кыргызстанда ушундай бир башкача центр отдыха болуп ачылып аткан бир мейманканалардан бири болчу. Анан ошол жака 3 айга эле келип иштеп кет деди да. Ресепшн деп. Ресепшн эмне десем, ачкыч бересиң жана аласың деди да. Анан ойлоп койдум, аябай сонун жумуштур, ачкыч берип коем жана деп анан башка эчтеке кылбайм десем, ой жок, жашнакай эле турасың, акыр башка кийип алып эле келгендерге ачкыч берип коесуң, анан ачкычтарды алып коесуң, бүттү, ошол эле жумушуң деп. Ал ресепшн деген эмне экен деп биринчи жолу уктум. Анан мен жайында көл сонунда аябай кызыктуу болду. Бардым, биринчи келгенде эле жолдон келатканда баягы эле айылдар, анан кийин эшик ворота ачылды. Дарбаза ачылгандан киргенден кийин эле таптакыр башка дүйнөгө киргендей болдум да. Бүт башкача, бүт өзгөчө да. Киргенден эле бүттү, ошоюнча ушул жакты сүйүп калдым окшойт. Анан 3 ай өткөндөн кийин кала бербейсизби, дагы иштей бербейсизби деген бир сунуш болду. Ошо боюнча калып калдым. Абдан кызыктуу. Анан ошол жактан кийин эми ал ысык көлдө болгон, бул жака келип негизги тренерлик мындай окутуучу катары ишмердүүлүгүңүз кандай башталган? Башында Booking.com'дан башталды эле да. Аны каяктан таанып калдыңыз? Бир айтканыңыз бар болчу, Казакстанга барып, ошол жактан билип деп. Жок, мындай болду да. Мен көлдө 7 жылда иштеп калдык. Андан кийин ошол жактан эле турмушка чыгып, Бишкекке келгенге туура болуп калды. Балдар да өсүп, ушу мектепке, школго даярдаш керек болуп калды. Анан келгенден кийин эле ушу бир Бишкектин бир отелине генеральный менеджер болуп келдим да. 4 жылдыздуу отель. Анан отель чоңой баштады. Чоңойгондо ал отельге дагы жаңы кишилер керек. Жаңы коноктор керек. Анан мен ушу российский бир сайттарда, ушу ательерлердин сайттарында дайыма карап, окуп, ушу жаңы маалымат алып турчумун. Анан карасам эле ушул жөнүндө эле айтылып атат, Booking.com. Эмне деген Booking.com? Book бул китеп, анан Booking это reservation. Бул эмне деп эле карап коем. Анын ичин дагы изилдеп карап турсам, карта боюнча карасам, Алматада бар, Ташкентте бар, Душанбеде бар. Бүт биздин СНГ мамлекеттеринде бар, 1-2 жерде. Кыргызстан жок. Анан жаздым аларга, чалдым, жазган эмес, чалдым. Неге ушундай биз дагы кошпойсузбу? Ушу бизде бир сонун отель бар, Бишкектин так борборунда десем, жок, кечиресиздер, биз кичине силерден мындай тынчпы же тынч эмес мамлекетпи деп мындай азыр коопсуздугубузду карап атабыз деп. Анан жашнакай эле баары жакшы, тынч, коноктор да келет. Ушунда бизди бир мындай мисал катары кылып киргизип көрбөйсүңөрбү Booking.com'го деп 2 ай кетти. 2 айлар менен сүйлөшүп атып, анан макулдугун берип, бизди платформага киргизди. Эң биринчи Кыргызстанда
2012 жылы ушу сентябрь айында 20 сентябрь эле ошондо киргизип, аны биз аябай окуп телефон боюнча договорда бир ушундук болчу. Азыр онлайн эле келет. Биздин мурда почта менен келип, ал договорду бир ай окудум го, наверное. Ошентип башталган да. Анан кийин башкалар да келип сурап башташты. Жардам берип койчу, түшүнбөй атам деп. Негизи ал кезде ичиндеги платформа абдан кыйын болчу. Трактордой эле болчу да. Азыр мындай салыштырып көрсөм, трактор эле болчу да. Анын өзүнүн баягы правилалары өтө кыйын болчу. Түшүнүшү да өтө кыйын болчу да. Анан ошентип эле бирөөгө жардам берип, экинчисине жардам берип, ушундай эле өзүм да кызыгып кеттим да. Анан карасам, элдерге мындай көп жардам керек экен да. Айрыкча бул биздин региондорго өтө кыйын. Анткени только орусча, англисче жана башка 42 тил бар, бирок орусча дагы түшүнбөйт. Ошондо кыйыныраак болот да. Ошентип анан кийин жардам берип атып эле 2016 жылы өзүм консалтинг компаниям ачылдым, туризм бизнес консалт деп. Ошол жерден да бир чоң бир проект болгон. Ошол проект менен ошо региондорду кыдырып, ошондо абдан ошол проектке бир чоң сунуш киргизилди, сонун сунуш, ушу Booking.com боюнча үйрөтпөйлүкпү деп. Анткени туризм боюнча булар үйрөтүп эле ошо конок үйлөрдү үйрөтүп атышты, бирок маркетинг жок. Маркетингде жакшылап үйрөтүп сонун кылышты, бирок именно продажа жагында көрсө бул платформалар эми бышып сонун болуп келаткан да Кыргызстангачы. Кыргызстанга эмес, дүйнө жүзүнө сонун болуп келаткан. Анан 2018-2017 аябай үйрөттүк. Казакстан, Таджикистан анан ушундай бум болуп ачылып, ошо Кыргызстанга аябай жакшы бир сонун күч кубат келди го деп коем да конок үйлөргө. Баарыбыз билебиз, кыргыз экономикасынын абдан бир ишенимдүү багыттарынын бири бул туризм. Азыркы учурда ошол болжолдуу пайыз менен алганда санариптик туризмди канча пайыз ишкерлер колдонот? Азыр мындай ойлоп көрсөм, илгери эми 2018 жылдары, 19 жылдары деп коеюнчу. Бир 50% колдонсо бул жакшы болчу да. Азыр мындай карап көрсөм, жаңы кичинекей конок үй болсо дагы, ачылганда дагы булар ошо санариптик туризмге багыт кылышат да. Анткени ансыз булар билет, что туристтер келишпейт да. Эми 90% деп койсом болот, 95 деле деп айтсам болот да. Жакшы. Сиз азыр Booking'ти айтып бериңиз. Негизи эле баягы сизди баягы Назира дегенде Booking деп мүмкүн көбүнчөсү таанып элестетет болуш керек, бирок негизи эле туризм тармагына ушундай санарип платформалар көп. Анын ичинде Кыргызстанга да өтө ыңгайлаштыргандары бар деп айтсак болот. Booking'тен бөлөк башкаларды дагы айта кетсеңиз. Booking'тен кийин эле экинчи орунда бул Airbnb деп айтсам болот. Бул Америкадан ачылган бул компания. Анан кийин бул эң жакшы стартап деп бир стартап года деп бир канчанчы жылы жарыяланган бул Airbnb деген. Өтө оңой жана коопсуздук система деп айтсам болот. Анткени Booking.com'до бир мындай артыкчылыгы бар. Киши көп келет. Брондор действительно абдан жакшы келет. Бирок киши келбей калганда анын акчасын албай каласың. Гарантия эч ким жок да. Airbnb'нин ушундай бир жакшы гарантиясы бар. Анан кээбиркилер айтышат, ошо Airbnb бизге кыйыныраак деп. Жок, бул системаны жакшылап түшүнүп алсаңар, Airbnb'де абдан жакшы система. Анан азыр могу ушул жылдын баягы ситуациясына карасам, жакшы системалар бул Броневик, орустардын системасы, Островок жакшы иштеп атат, Академ сервис сонун иштеп атат азыр. Андан сырткары дагы европейский деп карап көрсөм, бул Expedia деген бар. Expedia негизи бул Booking.com'дон да эрте ачылган платформа, абдан жакшы платформа тоже, мага абдан жагат. Европейцтер, американецтер абдан жакшы көрөт ушул платформаны. Агада деген сонунда бир платформа бар, бул деген среднеазиатский тихий регион карайт, тоже жакшы келет. Эми бул эмне деп айтып кетсем болот. Кээбиркилер айтышат, мен азыр ушу 200-300 платформа болсо ошонун баарына кирип алсам, бүттү, мени коноктор басат деп. Жок. Бул платформалар дагы бөлүнөт. B2C жана B2B дегенгечи. B2C, то есть бизнес клиент, это бул Booking.com, Airbnb
да. B2B, бул бизнес to бизнес, это Академсервис, это Броневик, это Островок, это Экспедия. То есть биз Экспедияга барып өз конок үйүн Ошто же Нарында болуп анан кийин кичинекей бир 2 комнаталуу конок үй болуп Экспедияга кирем десе, Экспедия албай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ушундай бир өзүнүн ар биринин өзүнүн бир мындай нюанстары бар да. Ошолорду бир кичине билиш керек да. Ошол платформалардын көптүгү сыяктуу эле бизде конок үйлөр да абдан көп да. Анан ошолор эмнеге жараша астына чыгат, рейтингтери жакшы болот, сунуштар көп болот, алар жайгашкан маалыматтары ошол платформаларга киргизген өздөрү тууралуу көптөгөн маалыматтардын негизиндеби? Эгер ошондой болсо, бизге угармандарга, балким туризм тармагына кызыккан биздин ишкерлерге бөлүшүп кетпейсизби? Алар эмнеге биринчи көңүл бурушу керек? Албетте, баягы платформанын ичине жүктөлгөн маалымат өтө маанилүү. Эң биринчиден бул туура маалымат. Мен көп жерлерде консультация кылганда көрүп калам, туура эмес адресин коюп коюшот. Жада калса аты жөнү ушундай бир узун ат коюп коюшот. Анан кийин кыргызча, нукра кыргызча коюп коюшот. Ал биздин кыргыздар өзүбүз айтканга мындай кыйыныраак болуп коет. Баягы чет өлкөдөн келген кишилер такыр эле тили сынат да. Ошон үчүн айтып кетет элем, кичине баягы атын коердун астында абдан жакшылап ойлонгула да. Мен буну нейминг деп коет, постоянно айтам, ушуну дайыма айтып турам. Кыска, нуска жана мындай уккулуктуу жана кулакка жабышып кала турган бир мындай ат болуш керек. Бул биринчиден, экинчиден маалымат, маалымат адресин карагыла, керектүүлөрдөн көрүп калам, өздөрү айыл жеринде жайгашкан болсо, үйүнүн точкасы где-то тоонун арасында да, же бир бактардын арасында болуп калат. То есть ошону да караш керек. Үчүнчүсүнөн бул маалымат. Керектүүлөр жөн эле регистрация кылып коет дагы, баягы башында эле аты жөнүн, адресин жазып коет дагы, ичинде эмне бар, кандай кызматтарды биз конокторго бере алабыз, ошолорду толтурушпайт, ошону толтуруш керек. Маанилүү момент бул деген сүрөттөр. Ошо сүрөттөрдү да абдан жакшылап караш керек да. Барын айтам, ошо айылдын ичинде бир 5-6 конок үй барбы? Жакшы бир фотографты жалдагыла, келип туруп сонун сүрөттөрдү тартып туруп, ошону чыгарып койсоңор, ошол дагы таттуу болуп туруп, ошо конокторду азгыртып үйүңөрдү алганга аракет кылат да. Мен дагы бир жолу айтам, силер үйдү сатып атасыңар, комнатаңа сатып атасыңар, баягы керебетти сатып атасыңар. Ошон үчүн ошого тиешелүү сүрөттөр болуш керек да. Ар кандай сүрөттөрдүн баарын киргизишпайт. Ушул маалыматтарды, ушул окутууларды Санарип Мыйзам долбоорунун алкагында тренингтерде окутуп жатасыз, үйрөтүп жатасыз. Бул эле маалымат эмес, ал жактан нөлдөн баштап, Google аккаунт кандай болуш керек, санариптик көндүмдөрдөн анан ушул маалыматтарды берип жатасыз да. Негизи тренингтер кандай болуп жатат, кандай окутуулар кандай өтүп жатат, ошол боюнча айтсаңыз. Кызыккан кишилер өтө көп. Ошо өткөн жумада Таласта өттүк. Ошо айтып кетсем болот, бир мисал. Негизи даже туризмге баягы тиешелүү эмес кишилер келишти да. Анан ошолор сабак бүткөндөн кийин аябай кызыгуу болду. Айтып атышпайбы, биз үйлөндү эле отуруп, биздин деле комнаталарыбыз бар да дейт, биздин деле бөлмөбүз бар, жөн эле бош турган. Биз кыргыз үй деп коебуз го, коноктор үчүн депчи. Анан ошондой үйлөр деген бизде бош турат, ошого деле биз регистрация кылып коюп деле иште берсек болот турбайбы деп. Анан Баканбаевадан бир эже келди. Анан айтып атпайбы, биз ошол жерде отурдук дейт. Такыр мындай 0, биз мындай үйүбүз бар, бирок кантип регистрация кылыш керек, кантип башташ керек. Эң кыйын бул башташ. Эң кыйын бул эми любой бизнесте, любой жумушта. Анан туризм это тем более ойлошот, бүт англисче, англисче болгондо сайттар бар, бирок аларды азыр Google'дун мүмкүнчүлүктөрү чоң, кыргызчага деле которуп койсо болот, ошону дагы көргөзсөм, ушундай болот турбайбы? Мен билген эмесмин деп кызыккандар көп болду. Анан ошо эже айтып атпайбы, ушундай сонун сабак болду гэт. Бүт мындай кыскача керектүү маалыматтар эми биз отуруп алып бизден да, мен баягы кыскача маалыматты бердим, мага чейин да тренерлер беришти. Самое главное ошолор алып кетүү да. Дагы жакшылап окутуп. Бирок кызыктуу, жакшы тренингтер болуп атышат, элдерге жагып атат. Керектүү маалыматта.
Анда биз подкастыбызды жыйынтыктайлы, убакыт келип калыптыр. Эфир үчүн рахмат сизге. Бүгүн бизде конокто онлайн сатуу каналдары үчүн көз карандысыз кеңешчи, санариптик туризмди өнүктүрүү боюнча эксперт жана тренер Назира Миникеева болду. Берүүнү Ажыбек Нурланов жана Сапаргүл Абдинабиева алып бардык. Ободон кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Саламаттаныңыздар.